ушунчалык ачуусу келген Абраха арабтарга согуш жарыялоону каалап, Каабаны кыйратып жок кылууну ниет кылат. Ушунчалык ачуусу келген Абраха Мекке шаарындагы ыйык Каабаны кулатып чыгууга даярдык көрө баштайт. Арадан көп убакыт өтпөстөн Абраха бүткүл аскерлерин чогулта баштады. Бүткүл аскерлерин чогултуп жыйнаган соң, эмне болбосун алдынан чыккандын баарын таш талканын чыгара төбөлөп кетүү үчүн атайын чоң-чоң алп питтерди жыйнап даярдады. Ушинтип Абраха миңдеген аскерлери менен атайын даярдалган пилдерин алдына салып, ыйык Мекке Кааба тарапка жолго аттанды. Ушинтип алар узак жолго чыгышып, ыйык Мекке Каабаны көздөй узак жол тарта бет алып келатышканда, жолдогу алдынан чыккан айылдардын баарысын чаңын сапыра талкалап келе жатты. Ыйык Каабага жетерине аз гана күндөр калган эле. Качан гана Меккеге жакындап калган кезде Абраха өзүнүн аскерлеринин бирөөсүн Каабага тезирээк кирип барып, Каабанын ээсине бул кабарды жеткирүүсүн буйрук кылды. Абраханын аскеринин бирөөсү дароо Меккеге кирип келип, ыйык Каабанын кароолу болгон Абдулмутталипке келип, мени Йемендин падышасы Абраха жөнөттү. Ал бүткүл аскерлери менен бул чиркөөнү жыгуу үчүн аркамда жолдо келатышат. Силер өз каалооңор менен бул жерди бошотуп, элдерди топтогон бул Каабаңарды бошотуп таштап кеттилер. Эгер андай кылбасаңар, биз бул жерге басып кирип, топтолгон элиңер менен кошо кырып жок кылабыз. Дегенде Абдулмутталип мындай деди: Биз силер менен согушууну каалабайбыз. Бирок силердин да бул соккуңарга чыдап да отура албайбыз. Мен сенин падышаң менен бетме-бет сүйлөшүүнү каалаймын, деди. Ошентип аскер Абдулмутталипти ээрчитип, кайрадан Абраха падышанын алачык чатырына ээрчитип келди. Силер кимсиңер? Мен Меккенин лидери, Абдулмутталип. Меккенин башчысы келиптир. Мына ошондо Абдулмутталиптин сүрүн көргөн Абраха ордунан дароо тура калды. Абдулмутталиптин сүрүн көрүп, эмнегедир анын жүрөгүндө коркуу пайда боло түштү. Бирок эч кандай сыр берген жок. Эмне суранычың бар эле, батырага айта салгын, деди. Абдулмутталип жай гана кебелбестен: Сенин аскерлериң менин сыртта жайылып жүргөн төөлөрүмдү куурчап, барымтага алып алышыптыр. Ошол төөлөрүмдү кайтарып бергин. Бул сөздөрдү угуп турган Абраха падыша уккан кулагына ишенбей туруп калды. Анткени алдында турган бул сүрдүү адам өзүнүн Меккедеги эли менен Каабасын сактап калуу үчүн келди го деп ойлогон эле. Абраха таң калганын жашырбай: Кызык, ата бабаңдан калган ыйык жериңди сактап калуунун ордуна кайдагы өзүңдүн төөлөрүңдү сурайсың. Сен жеткен акылсыз неме окшойсуң, деди. Мен төөлөрүмдүн ээсимин. Ошондуктан аларды коргошум керек. Ал эми ыйык Меккени сактап калуу үчүн
Senin aldığında muhtaçlık surap turganım jok. Kaabanın özünün korgoçusu var. Мындай жоопту күтпөгөн Абраха эмне дээрин билбей туруп калды. Бир маалда ачуулана түшүп, "Сен менин ким экенимди билбейт окшойсуң. Мен ушул күнгө чейин алдыман чыккан айылдардын баарысын кырып, Кудай судайлары менен кошо кыйрата кулатып келатамын. Мени эч бир кудайыңар токтото албайт. Каабаны бошотуп чыгып кеткиле. Болбосо, эртең Меккеңерге кирип барып, баарыңарды кызып, ыйык санаган Каабаңарды жыгып кулатамын. Бул акылсыздын төөлөрүн кайтарып бошотуп бергиле. Эртең Каабаңан алыс качып кет. Болбосо абалың жаман болот. Көз алдыңда баарыңды кантип сапырганымды көрөсүң. Ошентип Абдулмутталип төөлөрүн бошотуп алып, кайрадан өзүнүн Мекке шаарына кайтты. Ал эми Абраханын аскерлери артынан Каабаны көздөй бет алып, жолдо чабуулга келатышкандыктан Абдулмутталип Меккеге келип, Каабанын тегерегиндеги адамдардын баарысын тоо тарапка качырып, өзү гана калды. Кудретиңден айланайын Аллахым. Алар ыйык Каабаны талкалаганы келе атышат. Биз сенин алсыз кулдарыңбыз. Бул сенин үйүң. Жалгыз өзүңө гана сыйынабыз. Өзүңдөн гана жардам сурайбыз. Ошондо кудуреттүү Аллах Таала Абабил аттуу куштарды жөнөттү. Аллахтын кудурети менен Абабил аттуу куштар ыйык Каабанын үстүн курчап айланып калышты. Ал эми сырткы босоого тарапта Абраханын аскерлери чоң-чоң алып пилдери менен Меккеге карай жакындап келе жатты. Качан ыйык Каабанын босоогосуна жакындап калган Абраханын чоң-чоң пилдери эмнегедир токтоп босоогодон өтө албай туруп калды. Кудуреттүү Аллах Тааланын эрки менен пилдер Каабага жакын жолой албастан босоогодо туруп алышты. Буга түшүнбөй калган аскерлер пилдер жылбаса Каабаны кантип жыгабыз деген ойдо аларды күчкө салып, кыйнап, жиптер менен тартып атышты. Бирок пилдер Кааба тарапка таптакыр жылбай, үркүп, кайра артка чегинип кача башташты. Алдынан чыккандын баарын тепселеген чоң-чоң пилдер артка чегинип кача башташты. Ошондо аскерлер өздөрү эле калып, башаламандык жаралып, эмне кылаарын билбей, ызы чуу түшүп калган кезде баягы Каабаны курчап турган Абабил аттуу куштар аскерлерди көздөй жабыла учуп жөнөштү. Аскерлердин үстүн жабыла каптаган куштар Аллахтын кудурети менен тумшуктарына таштарды тиштеп алган эле. Абабил аттуу куштар Аллахтын кудурети менен тумшугундагы таштарды аскерлердин үстүнө жаадыра таштады. Ал таштар нокоттой кичине көрүнгөнү менен тозого отуна какталган таштар болгондуктан аскерлердин баштарынан кирип, денесинен тешип чыгып атты.
Ошол жердеги Абраханын аскерлери күйүп жанган асмандан жааган таштарга денеси тешилип өлүп атты. Көзү чанагына чыга кете жастап, жүрөгү оозуна тыгылган Абраха жанды албастап качып кетүүгө аракеттенип тырышып атты. Бирок кача албады. Асмандан жааган таштар Абраханын дагы денесин жырта тешкилеп өлтүрдү. Бүткүл аламдардын ээси болгон кудуреттүү Аллах Таала мына дал ушул окуяны ыйык Кур'ан-ы Каримдин Фил сүрөсүндө мындайча баяндайт. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.